Eagle Travel деген туристик агенттикке кайрылсаңыздар болот. Дүйнөнүн булуң бурчуна авиабилеттер бар. Миллион сом азыр турат, биз даярдап койдук. Рахмат. Ушул компания аркылуу элибиз көп мамлекеттерди айланып келсин. Дүйнөнү саякаттоо жана авиабилеттерди алуу үчүн эми Оштогу жаңы ачылган Eagle Travel деген туристик агенттикке кайрылсаңыздар болот. Бул дарек Оштогу Монуев көчөсү 132 дарек, тагыраагы Юрфанын маңдайында болуп эсептелинет. Бул жерде эми келсеңиздер, ушул компаниянын турагенттиктин негиздөөчүсү Акжол мырза, менеджерлер дагы чогуу дайым сиздердин кызматыңыздарда. Эртең менен эрте ачылат, кечке чейин иштейт. Онлайндагы сиздер менен дайым байланышта болот. Дүйнөнүн булуң бурчуна авиабилеттерди ушул жерден алсаңыздар болот. Акжол мырза, ишти баштап алышыңыздар менен куттуктайм. Рахмат. Канча вакыт болду өзү жумуштун башталганына, компаниянын ачылганына? Негизи буга чейин онлайн форматта иш алып барып аттык. Азыр эми официалдуу түрдө кең салып иштегенибизге 2 айдын жүзү болуп калды. 2 айдын жүзү болуп калды. Эл үйрөнүп баштады уже авиабилеттерге, тур билеттерге дегенде. Албетте, анткени бизде баягы клиенттер буга чейин топтолгон болчу онлайн тармагында. Ошол эле биздин клиенттерибиз бизди бул жактан иш менен камсыз кылып атты. Тынбай баягы эле мурдагы эле ишибиз менен кадимгидей эле иш алып барып аттык да. Мурдагы калган клиенттик базанын негизинде уже ишти баштап кеттиңиздер. Ишти баштап кеттик. Эң сонун. Уруксат берсеңиз, мен анда дарегиңизди так түшүндүрүп коеюн, себеби биздин фишкабыз ошондо. Баягы эл дарегини так билиш керек. Биз көзүнө сая көрсөтөбүз. Жүрүңүздөр, жолго чыгалы, чоң жолдун боюнда. Ошто баягы снос болуп, курулуштар жаңыланып, мындай өзгөрүү күч болду. Бул Монуев көчөсү. Ылдыйдан эми Масалиев проспектисинен жогору чыгып келе жатканда бул жерде жаңы көпүрө курулду. Үстүндө айлампасы бар. Наркы бетте болсо Ош мунарасы, а бул бетте болсо мына Түркмет деген гемодиализ борбору бар. Мына тушта көрүп турасыздар Юрфа. Ал эми жогору чыгып кете турган болсоңуздар, облустук клиника бар. Оң жакта визион курулуш, жаңы турак жай комплекси. Ушу Юрфанын маңдайында мына үстүндө жазылып турат Eagle Travel авиакасса деп жазылып турат. Демек түшүнүктүү болду. Ушул жерге келе бересиздер. Бул жерге келгенде мына атайын сиздер үчүн конфеттерди коюп койгон, дивандар даяр, дизайн сонун болуп тур. Бул жакта кондиционерлер коюлуп тур. Канча бир жарым саатпы, 1 саатпы бемарал отуруп ушул жерде сүйлөшүп, макулдашып, акчаңыздарды төрөп, авиабилет болсо авиабилет, анан бул жагы Түркиядан баштап Мальдивияга чейин, Сингапур, Малайзияга чейин дүйнөнүн кайсы гана бурчу болбосун билеттерди ала бересиздер ушул жерде. Кудай буюрса, балким ушул компания менен кийинки жылдары биз дүйнөнүн кайсы бир мамлекетине чогуу барып келишибиз дагы мүмкүн да. Аллах ошо күндү насип кылсын. Туурабы? Амин, туура. Эми компания тууралуу айтып бериңиз эми. Компания тууралуу айта турган болсок, негизги ушул атынан баштап айтып берейин. Эмне үчүн Eagle деп тандадык? Eagle деген өзү бүркүт биздеги. Эми бүркүттүн бизде кыргыздарда аталыштары көп, шумкар дейбиз. Баягы италгы дейбиз, эми аталыштары көп да. Бирок жалпысынан бүркүт дегенде биз асманда эркин калкып учкан, эркиндикти жакшы көргөн ошондой бир жаныбар түшүнөбүз. Бул биринчиден эркиндиктин символу болгон үчүн бүркүттү тандадык. Анан экинчиден бул эми бүркүт канаттуулардын катарына кирген үчүн бул каалаган жерине учуп бара алат. Көбүнчө мисалга ошол дүйнөлүк баягы авиакомпаниялардын знактарын, алардын эмблемаларын, же болбосо логотиптерин, алардын лозунгтарын карай турган болсок, аларды көбүнчө ошол бүркүттү, же болбосо ошол уча турган бир куштарды символ катары колдонушат да. Эмне үчүн десе, анткени ал эркин уча алат. Өзү каалаган жерге максат койгон жерине жете алат. Биз дагы ошол максатта Eagle деп койдук. А бул жерде суроо болушу мүмкүн, эмне үчүн Eagle бүркүт эмес дей турган болсоңуздар, азыркы дүйнөнүн негизги талабы баягы не деп койсок болот, демократиялык, же болбосо европалык көз карашта көп ошондой бир формат болуп калган үчүн биз дагы Кудайым насип кылса ошондой бир чоң масштабтуу пландар менен эгер дүйнөгө чыгып калсак, биздики ошол Eagle бойдон калып калса, өзүнчө бир бренд же болбосо товарный знак катары калып калса деген максатта ошондой бир изги тилектер менен ниет кылып Eagle Travel компаниясы деп негиздеп атын ошентип койдук. Ошонун негизинде англисчеси тандалып алды. Англисчеси аталып калды. Эми ишкердик боюнча айта турган болсок, биз ушул билет сатуу негизги ишибиз башында баштаганда билет сатуу, авиабилеттер боюнча ишибизди баштадык. Ал мезгилде биз өзүбүз ошол Египет чөлкөмүндө студент болуп окуп жүргөнбүз. Азыр деле студентпиз. Негизи ошол жакта окуубузду дагы эле аяктап бүтүрө элекпиз. Ошо менен кошо ишкердикти дагы баштап олтурабыз. Ушул авиабилеттер тармагында жалпысынан, жалпы жонунан биздин иштегенибизге 4 жылдын жүзү болду десек болот. 4 жылдын ичинде көптөгөн клиенттерди, анын ичинде өзүбүздүн ички каттамдар боюнча клиенттер, кымыш өлкөлөрдөн, өзбек, казак туугандардан, жалпы араптардан өтө көптөгөн жалпы
мындай башка улуттардан дагы биздин ишеничибизге кирген кардарларды таптык десек жаңылышпайбыз. Анан бизде мындай бир нерсе болду да, биздин оюбузга бир нерсе түшүп, бизге мындай тынчтык бербей койду да. Эмне үчүн биз дагы Кудайга шүгүр Кыргызстаныбызда азыр жеке ишкерлерди жакшы эле мамлекет тарабынан колдоо болуп атат. Биз дагы ошолорго окшоп бир чакан бир кеңсе алып, анан муну бир мамлекеттин көзөмөлүнөн өткөрүп, ишибизди ушул бир официалдуу түрдө иш алып барсак болбойбу деген бир ой бизге мындай тынчтык бербеди да. Акыры келип Кудайым насип кылган экен, мына орозону өткөрүп анан бул жака келип ушул ишке киришип баштадык. Биринчи киришкенибиз эле документ маселеси болду. Аман эсен ушул ипин алдык, анан бул кеңсени издеп, кеңсени алгандан кийин ушул ички дизайн, сырткы дизайн бүтүрүп, анан сиздерди чакырып олтурабыз. Жогоруда биз сөзүндө айткандай ушул ашылар менен эле сразу эле иш жүрүп кетти, анткени биз буга чейин ушул онлайн форматында дагы иш алып барганбыз. Анан суроолор болушу мүмкүн да, эмне үчүн онлайн форматында деле кете бербедиңер, анткени бул замандын талабы болуп атпайбы, бул жака эми расход кетирип, акча кетирип деген суроолор болушу мүмкүн да. Биз эми кыргыз болгондон кийин, кыргыз жараны болгондон кийин кичине бир элибизге, жерибизге, кала берсе динибизге мындай бир салымыбызды кошуп, өзүбүздүн мээнетибизди бир өтүп кеткенден кийин да бир жакшы бир изги иштерди калтырып кетсек деген максатты ачтык да. Анткени кыргызда бир жакшы макал бар да. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дейт. Биз өтүп кете турган болсок, эгер бир жакшы бир кызматыбыз, жакшы бир калтырган биз изги иштерибиз болсо, эл бизди ошодон эскерет экен да. Ошол аркылуу бизди тааныйт экен. Раматылдык Чубаков устаз эле өтүп кеткенден кийин анын ошол айтып бүткөн сабактар азырга чейин элдин оозунда, элдин эсинде калды да. Ошолорду бир ойлоп, эми биз деле кыргыздын жараныбыз, Кудайга шүгүр, ушул нерсени ишке ашырсак болот экен, кылсак болот экен деп көзүбүз жетип, анан ушуну бир официалдуу түрдө кеңсе аркылуу офлайн форматында дагы, онлайн форматында дагы иш алып барууга ниет кылып ишке ашып олтурат. Эң сонун. Азыр эми кайсы багытта авиабилет бар? Авиабилеттер бар, толук. Авиабилеттер дегенде дүйнөнүн булуң бурчуна авиабилеттер бар. Кыргызстандын ичинде да. Кыргызстандын ички каттамдары дагы, сырткы каттамдар, КМШ моно өзүбүздөгү жакынкы туугандар, мисалга Өзбекстан, Казакстан болсун, буларга, анан Европага, андан сырткары мисалга биздики буга чейин жогоруда мен айткандай биз араб мамлекеттери менен көбүрөөк иштештик, өзү ошол жакта болуп калган үчүн. Ал жака биздики тажрыйба өтө бышыккан, өтө баягы дасыккан тажрыйбабыз бар. Биз мисалга бизде көбүнчө клиенттер Өзбекстандан, Казакстандан болуп, аларга өтө мындай тыгыз байланыш бар да, иштешип келатабыз. Ал жака мисалга араб мамлекеттеринин кими болсо деле, мисалга Иордания болсун, Саудия болсун, Дубай болсун, Катар болсун, Египет болсун, дагы башка араб мамлекеттер болсун, ал жака биз кеңири ар бир ошол тилек кылган, максат кылган жарандарыбызга тур болсун, же болбосо окуу форматында виза болсун, же болбосо жөн эле бир туристический виза болсун, айырмасы жок, ачып бергенге толук Кудайга шүгүр күч кудуретибиз жетип келатат, и мындан кийин дагы жете берет, Аллахым мүмкүнчүлүк берсе. Иншалла. Ошондой эле болсун. Андан кийин ушу туристтик жайларга барып саякаттап келүү. Бул дүйнөнүн кайсы гана өлкөлөрү болсун. Бардыгынабы же эсептелүү гана өлкөлөргө? Азырынча эми биз негизи ниетти жалпы дүйнөгө булуң бурчуна деп ниет койдук. Бирок эми андай дей турган болсок, мындай бир аша чаап кеткендик болуп калбас үчүн биз өзүбүздүн көзүбүз жеткен, буга чейинки тажрыйба кылып көргөн мамлекеттерге, ана тагыраак айтканда биздин башка Кыргызстандагы башка тур фирмалардагы уюштуруп жаткан бардык мамлекеттерге турларды уюштура алабыз. Мисалы Турцияга, Истанбулга болсун, Анталияга болсун, андан сырткары Вьетнамга, андан сырткары Сингапурга, Малайзияга, андан сырткары Египеттеги Шарм-Шейх деген өзүнчө бир область бар. Ошол Шарм-Шейхке, ошол мамлекеттерге биз толук кандуу түрдө башка тур фирмалар кандай уюштурган болсо, биз керек болсо алардан дагы жогорку деңгээлде уюштура алабыз. Анткени буга чейин уюштуруп да көрдүк. Сонун. Ушул авиабилет жана тур эле, андан башка дагы нерсе бар. Андан сырткары биздики эми баягы диний форматта, биздики өзүбүз ошол диний чөйрөдө жүргөн үчүн биз максатыбыз бул умра. Умраны дагы, умра кызматын дагы киргизгенбиз. Үчүнчүдө умра кызматы турат. Барып балким бул биздин негизги ишкердигибиз болуп калышы дагы толук ыктымал, умра кызматы. Ал эми убакыт көргөзөт. Анткени Кыргызстанда азыр умра кызматтары аябай көп атат, аябай сервистер көп. Биз ошолордон дагы бир жакшы бир кызматты көрсөтүү максатында, алардан дагы бир ашып түшкөн жакшы бир ыңгайлуу бир форматтагы кызмат, умра кызматтарын көрсөткөнгө ниет кылып атабыз. Умра кызматы дагы бар. Бизде бул жакта тажрыйба дагы бар. Буга чейин биз бир команданы умрага жибердик. Өзүбүздүн ошол кардалар бар анын ичинде, өзүбүздүн иштешип келген ажы баштылар бар. Алар менен дайыма биз тыгыз байланыштабыз. Кийинкиси умра кызматы дагы бар. Жакшы экен. Демек умрага дагы биз ушу келерки сезондорго жазылсак болот экен да, туура? Болот. Кудай насип кылса. Негизи көптөгөн компаниялар баягы кайсы бир убакыт келгенде, кайсы бир майрам келгенде, белгилүү бир дата келгенде, же бир сезондук бул акцияларды уюштуруп турат. Сиздерде да бар окшойт. Бул жерде мына миллион сомдук сертификатыңыз турат, умра сапарына жолдомо дейт, смартфондорду коюп коюпсуз. Эмне уюштуруп атасыз? Негизи туура айткандай, сиз айткандай
Кыргызстандагы жалпы эле баягы чакан компаниялар болсун, же болбосо масштабдуу компаниялар болсун, алардын өздөрүнүн акциялары бар. Биз негизи азыр эле баштап жаткан жокпуз акцияны. Буга чейин деле өзүбүздүн ошол акцияларыбыз жүрүп келген онлайн форматында. Биз буга чейин ошол башка КМШ мамлекеттерге билет алып берип аттык, өзүбүздүн кардарларга смартфондорду берип аттык, андан сырткары умра кызматтары болду, умрага сертификат берип аттык, ошентип ойнотуп келип аттык. Анан бул жерде бир өтө бир кызыктуу суроо болушу мүмкүн да, эмне үчүн ушул нерсени кылат дегенчи. Анан сырткы чөйрөдөн караганда бул бир маркетинг сыяктуу көрүнүп калышы ыктымал. Бирок биздики Кудайга шүгүр маркетинг эмес, бул ар бир компаниянын, ар бир адам, ошол компанияны негиздеген адамдын өзүнүн бир ишкердиктеги методу, бир жол жобосу болгондой эле, бул дагы биздин бир ишкердиктеги жолубуз, ишкердиктеги бир методубуз десек жаңылышпайбыз. Ушул биздин түшкөн пайдабыздан элибизге бир жардам болсун, садака болсун деген иретте ушуну бир кызыктыруу максатында акция кылып өткөрүп атабыз деген ниет, өткөрүп атабыз деген сөз да. Муну элибиз баягындай бир компанияны реклама кылыптыр да деген бир түшүнүк болуп калбаш керек. Андай дей турган болсок, биз буга чейин деле иштеп келдик, буга чейин деле эч ким билбеген абалда ошол белектерибизди ээлерине тапшырып аттык. Эми бул жерде сиз айткандай смартфондордон баштап тааныштырып өтөйүн. Ооба, тааныштырып коюңчу. Ооба. Бул жерде эми смартфондор коюлган, бул жерде биз жалпы смартфондорду алып келбедик. Неге дегенде биз смартфондорду круглый год ойнотобуз. Круглый год. Эми мунун шарты кандай? Шарты өтө жөнөкөй. Шарты болгону кардарлар бизден гана, бизден ушул Eagle Travel компаниясынан, тур фирмасынан билет алган болуш керек. Болду, ошол гана. Анан буларды качан ойнотосуздар десеңиздер, ар бир айдын аягында 25-нен баштап ошол 30-на чейинки аралыкта биз өзүбүз бир числону датаны тандап алып туруп ойнотобуз. Анан кантип ойнотосуңуздар десеңиздер, биздин компаниядан, тур фирмадан алган билет алган кардарлардын ар биринин историясын, данныйларын өзүбүздүн компьютерга, база данныйга түшүрөбүз. Мисалыга, биринчи өтө мындай кылдат түшүндүрүп берейин, баягы биздин жалпы кыргыз журтчулугуна түшүнүксүз болуп калбаш үчүн. Биринчи КМШ өзүбүздүн мынау ички каттамдардан алган. Кыргызстан дегенде жалпы 7 областынын ичинен кимисине алса, билет алган болсо, ошолордукун өзүнчө түзөбүз. Ошолордукун өзүнчө түзөбүз. Андан сырткары Москва, Кыргызстан каттамдардыкын өзүнчө база болот. Андан сырткары жалпы заграницага, жалпы дүйнөнүн булуң бурчуна билет алгандардыкын өзүнчө түзөбүз да. Эми булардыкын ала турган болсок, булардыкы биз айттык да жогоруда. Круглый год ар бир жыл сайын ушуну ойнотуп келе беребиз, мындан кийин да ойното беребиз депчи. Шарты бизден билет алган болуш керек. Анан айдын аягында мына жакты тартып көргөзүп койсоңуз, ошол бизден билет алган адамдардын аттарын биз мындай кичинекей бир заметкага аттарын жазабыз. Мына жерге мисалыга Атакул Байке деп жаза турган болсок, бизден билет алсаңыз да. Мынакей. Биз билет алган адамдын аты жөнүн, анан кайсы числода, кайсы датада алган, ушуну жазып туруп, бул жака мынтип салып коебуз дең, а? Салып кое беребиз. Топтоло берет. Анан бир ай бүтөт да. Бир ай бүткөндөн кийин муну биз онлайн форматында жалпы көрүүчүлөрдүн адилеттүү болуш үчүн, балким башка ошол тур фирмалардын өкүлдөрүн алып келип бул жакта калыстыктардын негизинде ушуну ойнотуп турабыз ар бир айда. Бирок смартфондорду гана. Мындай кылып ойнотобуз дагы. Кимдин пешенеси бар адам, бул эми чүчү кулак да. Мынтип пешенеси бар адам кимдин аты чыгып калган болсо, бизден смартфонго ээ болот. Бул такай. Ар бир жыл сайын ойнотуп токтобойт экен да. Токтобойт. Бул ар бир айдын аягында ойнотулуп тура берет. Канча убакытта кайсы өлкөгө чыгасыз? Билет аласызбы? Тур билет аласызбы? Баары ушу Eagle Travel'ге катталып ушул компаниядан алсаңыздар, дайымкы мындай приздердин ээси болуп калышыңыз мүмкүн экен. Ооба, албетте. Сертификатчы. Эми бул жакка өтөлү. Бул жак биздин мына 2026 жыл 26 февралга коюлган эң чоң масштабтуу көлөмдүү акцияларыбыздын бири десек болот. 1 миллион сом деп койдук. Мына жак тартып коюңуз мынакей. Кардарлар эмелерге, көрүүчүлөргө жасалма болуп калбасын. Бул эмеспи? Мына. Бул жерде 1 миллион сом азыр турат, биз даярдап койдук. Бул даяр дагы. Даяр мынакей. Ушул 2026 февралга чейин ушул турат ушул жерде. Анткени биз өзүбүз баягы айттым го, буга чейин бизге негизги биздин максатыбыз кардарлардын ишеничи. Мына компанияны ачуудан максат дагы кардарлардын ишеничине дагы да жетүү үчүн ушуну ачып отурабыз да. Онлайн форматта иштегенде арканда случай болуп калат. Мисалга, кээде алдап кетет. Алдап кетсе ким табат? Мисалга, сиз менде билет алдыңыз,
ақшаңыз алдында билет алып бермей қойдым. Сіз мені танымайсыз, мен сізді танымаймын. Сіз кімге барып арызданасыз деген мәселе да. Егер официалдуу боло турган болсо, анда мунун дареги бар, анда мунун данныйлары бар. Егер мен сизди алдап кете турган болсом, келип мени оңой эле сотко берип таап алсаңыз болот да. Ошол себептен биз кардарларга дагы да ишти жеңилдетүү максатында, алардын ишеничине дагы да кирип, алардын ишеничин дагы да актоо максатында официалдуу ачылганыбыздын себеби дагы ошол. Бул жакта өзүңүздөр көрдүңүздөр. Буну кантип бересиз? 1 миллион бир ойнотосузбу же? Эми башында ошол ой келди. Биз 1 миллионду бир адамга берип койсок, эми 1 миллион бул Кыргызстан деңгээлинде бир топ эле чоң акча, көлөмдүү акча. Анан бизде ниетибиз дагы ушундай да, Кудайым насип кылып эле ушул ээлери чындап муктаж болгон адамдар болсо экен деп тилек кылабыз да. Чындап муктаж болгон адам болсо экен деп тилек кылабыз. Анан сиз айткандай оптон баарын бир адамга берип койсок болбойт экен. Ошого биз 1 миллион байгени 3кө бөлүп койдук. 3кө бөлдүк. Бул кандай десеңиз, бул биринчи орунга, эми негизи орун деле жок. Биринчи алган адамга 400 миңди бердик, 400 миң байгени бердик. Андан бул жакта 300 миңден экөө калып атат, 600 миң тагырага. 300 миңди дагы бир адамга, 300 миңди дагы бир адамга бердик. Ошентип 1 миллион байгени 3 адамга бөлүп атабыз да. Эми муну кантип бересиңер деген суроо болушу мүмкүн да. Жогоруда мен айттым сизге. Бизден компания, биздин тур фирмадан билет алгандардын жалпы жанагы эмесин, базасын, алардын данныйларын бул жакка түшүрүп турабыз да. Мисалыга Москваныкын өзүнчө дедим, ички каттамдардыкын өзүнчө дедим, жалпы дүйнөнүн булуң бурушун алгандардыкын өзүнчө дедим да. Ошол жерде жакшылап түшүнүп алыңыздар, урматтуу көрөрмандар, урматтуу кыргыз эли, кыргыз журту. Ушул 1 миллион байгенин шарттары мындай. Биринчи 400 миң бериле турган байге бул Москва, Кыргызстан каттамдарына гана берилет. Москва, Кыргызстан. Москва, Кыргызстан каттамдарына. Эмне үчүн десеңиз, ал жакта эми азыр биздин көптөгөн жарандар ошол жакта, ал жакта трафик көп болгон үчүн ошол жака багыттап койдук да. 400 миң сом, миллион байгенин 400 миң сому Москва, Кыргызстан каттамдарына берилет. Анан муну кантип өткөрөт деп суроо болушу мүмкүн да. Биз ошол 2026 жылдын 26 февралында официалдуу чоң бир маареке менен, мероприятиянын негизинде чоң бир көлөмдүү коноктордун негизинде өткөрөбүз да. Бирок ошодон 2 күн алдын биз муну онлайн форматта өткөрүп, алардын ээсин аныктайбыз да. Тагыраагы белектердин ээсин аныктайбыз. Аларды кантип аныктайбыз десеңиздер, мына жерде биринчи башында баштап койдум. Бул эми көлөмдүү белек болгон үчүн буларды биринчи москвалыктарды баштайбыз да. Биринчи биз жанагы бул жакта база данныйга түшүрүп койгон информациялардын негизинде манавындай кичинекей заметкаларга Москва, Кыргызстандан билет алган адамдардын аттарын жазып чыгабыз. Паланчаев Түкүнчө, Түкүнчаев Паланча, мына числодо билет алган деп туруп баарын жазабыз дагы. Бизде болгон бардык ошол аз эртеңден баштап, мынакей эртең бүгүн числонун канчасы болду? Эртең 14-нөн баштап билет алган болсо, 2026 жылдын 26 февралына чейинки бардык Москва, Кыргызстан каттамдарына алган билеттердин баарын данныйларын ушул жакка таштайбыз. Анан муну айлантабыз. Бул жакта жогоруда айткандай күбөлөр болот, калыстар болот, эч кандай махинация, алдамчылык деген нерсе болбойт. Анткени Кудайга шүгүр биз дагы өмүрүбүздүн жарымы ушул диний чөйрөдө жүрөт. Ишкердигибиздин негизги максаты дагы ушул элибизге, жерибизге кызмат кылуу максатында болуп атат да. Муну колко кылыш эмес. Мындай доверие максатында айтып коюп атам да. Болбосо азыр эми көпчүлүгү баягы динди жеке кызыкчылык үчүн пайдаланып калбадыбы? Мен ушул жакта окуганмын, намаз окуймун, анан палан-пистан деп динди жеке кызыкчылык үчүн пайдалангандар көп да. Биз андайлардан эмеспиз. Болгону баягы элибизге дагы да мындай ишеничтүү доверие максатында айтып коюп эле. Муну мынтип колко кылыштын кереги деле жок негизи. Демек биринчиси 400 миң сом. 400 миң сом. Бул Москва, Кыргызстан каттамдары. Москва, Кыргызстан каттамдарга. Калганычы? Калганы эми карап туруңуз. Мындан аягына чыгарып коюн. Салдык. Салгандан кийин муну айландырабыз дагы. Ээсин таап чыгабыз. Болду. Бир адам чыкты. Муну бул жака коюп коебуз дагы. Ал менен биздин менеджерлер байланышып, ээсин таап дагы эмеге чакырып коет. Анан бул жактын ичинде жанагы сиз айткандай эме бар да. Москва, Кыргызстан каттамдары боюнча алган билеттердин адамдар бар. Муну биз бул жака чыгарабыз. Баарын лототрондун ичиндеги баардык аттарды бул жака чыгарабыз дагы. Экинчи 300 миңди шарты ички каттамдар боюнча алган адамдар. Кыргызстандын ичинде. Жет область боюнча жалпы айырмасы жок. Кайсы жака билет алган болсо ички каттамдар. Айтор шарты ички каттамдар болуш керек. Ошолорго берилет. Анткени алардыкын дагы биз жогоруда мен айткандай базага түшүрүлгөн, алардыкын өзүнчө бул жакада жазып туруп, алардын аттарын салабыз анан. Кылабыз дагы айландырабыз. Ээси чыккан адам, аты чыккан адам алат, аны менен биздин менеджерлер байланышат. Анан 3-300 миң калды. 300 миңди бул ички каттамдар, анан Москва, Кыргызстан каттамдардан сырткаркы башка заграницага, башка өлкөлөргө билет алгандар. Шарты жакшылап түшүнүп алыңыздар, ички каттамдар дагы кошулбайт, Москва, Кыргызстан да кошулбайт, бирок башка заграницадан бар кошулат.
Қазақстан болсын, Өзбекстан болсын, Тәжікстан болсын, Араб мамлекеттері болсын, Европа болсын, Корея болсын, айырмасы жоқ. Қысқасы мұны Қырғызстан, Москва қаттамдары қосылып қалбаш керек, ана мұны ол жерде ички қаттамдар қосылып қалбаш керек. Башқа заграничада жүргендерге беріледі. Алардыкын өзінше топтап тұрып, өзінше ойнатып, есін тапты оларға беребіз. Эми бұл жақта қызықты нәрсе умра сапары менен бытовой техника қалды. Тилекке каршы бытовой техникабыздын сертификаты даяр болбой қалды. Аны ошол ойноткондо эме кылабыз. Кошобуз. Умра сапары қалды. Умра сапарын кантип беребиз десеңиздер, мунуку жалпы. Бұл жақта тұрған Москваны да қошабыз. Ички қаттамдары да қошабыз. Бұл жақтағы башқа өлкөлөргө билет алғандарды да жалпы барын мунун ичине топтойбуз. Умраныкы дагы, берки бытовой техниканыкы дагы булардыкы жалпы. Булардын чеги жок. Шарты болгону бизден гана билет алыш керек болду. Муналардын шарты дагы бизден гана билет алыш керек болду. Анан өзгөчө мына белгилеп айтканым себеби да, умра менен бытовой техниканыкы жалпы аралаш. Барын кайра бул жак Москваныкында салабыз, ички каттамдарына салабыз, барын гана анан аралаштырып туруп, ээсин тандайбыз. Кимге насип кылган болсо, ошол ээсин табат, насип кылат. Болду. Ошо менен эми бизде чоң масштабтуу акцияларыбыз бул ошол миллион байге умра сапарына жолдомо, бытовой техника, андан сырткары дагы мындай смартфондорубуз дагы бар. Бул эми айтпасак деле белгилүү. Анткени бул ар бир айдын аягында ойнотулат дедик. Ошол. Кеңсе ар күн иштейт? Кеңсе ар күн иштейт. Кудайым буйруса биз эми ошол жума күндү бир дем алыш кылсакпы деп ниет кылып турабыз. Анткени өзү ошол диний чөйрөдө болгон үчүн ошол күнү тандасакпы деп ниет кылып турабыз. Муну эми коллективдин кеңешинде дагы бир иликтеп дагы бир талкуулап чыгып, анан чечим чыгарабыз. Азырча ушу жума деп ойлонуштуруп турабыз. Телефондоруңуздар, Instagram аккаунттарыңыздар дайым иштеп турат, а? Бар иштейт. Эми Атакул байке, ушул жерде бир өтө кызыктуу бир эме да. Не деп койсом болот? Шоу деп коеюнчу. Шоу деп коеюн, мынакей. Мен кеп көргөзөйүн да. Азыр эртең 14-июндан баштап, ушул биздин Eagle Travel компания тур фирмасынын атынан 6 адамга бекер билет. Кайка? Ички каттамдар. Оштон Бишкекке 3 билет, Бишкектен Ошко 3 билет деп башына ниет кылдык элек. Бирок андай дей турган болсок, эми башка адамдар башка деле областка учуп калат да. Ошого биз жалпы Кыргызстан деп койдук. Аты чыккан адам өзү каалаган жака билет алдырат. Анан 7-чи адамга смартфон, бир смартфон дедик. Шарты, булардын шарты жөп жөнөкөй. Караңыздар. Мына ол жерде биздин Инстаграмда официалдуу баракчабыз ачылган. Eagle Travel дегенби? Мынакей караңыздар. Eagle Travel деген официалдуу баракчабыз ачылган. Ушул билетке жана смартфонго ээ болуунун шарты биздин баракчага катталат. Анан катталгандан кийин биз бул жака видео киргизебиз. Жанагы мен айтып аткан рекламаны, видеону шартты бул жака мен өзүм сүйлөп, анан бул жакта менеджерибиз орусча сүйлөп, орусча кыргызча форматында киргизебиз. Ошол видеону өздөрүнүн досторуна поделиться кылат. 10 адамга жиберет. Анан комментарийге өздөрүнүн досунан 3 адамды белгилейт. Болду ошол. Анан биз не кылабыз? Анан мунун жыйынтыгын биз толук бир жумадан кийин чыгарабыз. Бир жумадан кийин чыгарабыз дагы. Эми бул жакта Атакул байке сиз жакшы билесиз, була гиф ойноткондор билет муну. Мынтип туруп бул жакка кирип эле биз жанагы чучугулак форматында мынтип айландырып туруп, кимге туш келген болсо, ээлерин адилеттүү түрдө онлайн форматында аныктап, ошолорго билеттерди алып беребиз. Ички каттамдар. Бирок түшүнүп алыңыздар, урматтуу кыргыз эли, ички каттамдар гана. Айырмасы жок. Оштон Бишкекке, Бишкектен Ошко, Көлдөн Нарынга, Таластан Жалалатка айырмасы жок. Анан дагы бир белек бул смартфон. Ошондо бизден 6 билет ички каттамдар, анан 1 смартфон. Шарттарын түшүндүк. Эртең 14-июндан башталат. 14-июндан баштап биз бул жака видеону киргизебиз. Видеону поделиться, анан астында комментарийге досторуңуздарды жогоруда биз түшүндүргөндөй кылып, шарттарын аткарасыздар, жөп жөнөкөй. Ушул. Эң соң. Анан Атакул байке, сиз Бишкекке качан кайтасыз? Бул жакта биздин түштүктө ишкердиңиз качан бүтөт? 20, 21, 22-леринде. Биздин тур фирманын атынан сизге бир белек болсун. Бишкекке бара турган билетиңизди биз алып берели. Рахмат. Аллах разы болсун. Ишиңиздер жүрүшсүн. Ден соолугуңуздар чың болсун. Ылайым ушу кардарларыңыздар көп, могул жерде адамдар кезекке туруп, менеджерлериңиздер жетишпей, сиз пытырап калыңыз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Ошондой болсун. Аллах ошол күнгө жеткирсин. Ушул компания аркылуу элибиз көп мамлекеттерди айланып келсин. Айланып келип, кийинки жылга дагы барам деп батасын берип кетсин.
мына ушундай изги тилектер менен биз бул чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Жаңы компания, бул компанияны колдоп коелу. Тамтаңдап эми басып келатат, бирок буга чейин да бул тармакта иштеп келген экен. Бүт ине жибине чейин билет экен, түшүнөт экен, байланыштары бар экен, өзү да Египетте окуптур, азырда окуп атат экен. Ушунча аракет кылып, мына сонун кылып кеңсени ачып коюптур, муну эми пайдаланыш керек. Дареги дагы эң сонун жерде да. Локация туугандар, мына жаңы салынган көпүрө. Глобуска жакын, Азияга жакын, облустук клиникага жакын. Жолдун боюнан 50 метр жогоракка же болбосо ылдыракка унаңыздарды же наркы бетке токтотуп коюп, секин бери өтүп туруп, кеңсеге кирип сүйлөшүп, акчаңыздарды төлөп, билетти алып кете бересиздер. Görüşкөн чагда телефон номерун жазып койдук. Instagram аккаунтуна сөзсүз түрдө катталып коюуну мен сиздерден өтүнөм. Ассаламу алейкум.